Maşallah tuğanlar bugün 21 fevral tuğanlar 2025 yıl biz Özgön jergesindebиз. Özgөндө мына ушул аттын мыктысы, аттын сындысы чыгат туғандар. Ар бир көрүп жаткан агылар кол эретинде ушул видеого бирден лайктан басып туруңуздар. Мына ушул аттын маалыматын алабыз туғандар. Атты көрүп атасыздар. Тың өз мындай чакчаңдап турган ат экен, жаныбарына жуулунуп турат экен. Буюрса ушул аттын маалыматын катары ээсинен алабыз. Сурайбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Туган бул жаныбар ат боюнча маалымат берели, аттын жашы канча болду? Мына жазга 4 асы болду ака. Жазга 4 асы. Машалла. Породачы? Таза кара байыр ака. Таза өзүн кыргыз жылкы. Таза. Такшалуу ака, улагына жооп ака. Улагына такшалуу уже бүттү. Жооп. Бүттү. Машалла. Улагы бар экен. Үйрү койлуп элекпи? Үйрү дагы бар ака. Үйрү дагы бар. Үйрү дагы бар. Машалла. Сыны мыкты экен, жуулунуп турат экен жаныбарчы. Бою канча чыгат? Бой ака метрге 1.63, 1.64 чыгат. Ака уровеньге 1.60га өлчөп ала берсин ака. Уровеньге 1.60га өлчөп ала берсин. 1.60. Машалла. Көрүп атасыздар. Путу кол тазабы? Путу колу, ден соолугу таза ака. Бизде биринчи күнү ака мына Красноярда улак болот ака. Ошол жерге келип атты көрөм дегендер чаап көрүп ака. Көңүлүнө жаккандан анан баалашып алып кетет ака. Улакта санай берет. Улакта акчасын айтат. Машалла. Атты көрүп атасыздар. Бүт булчинеттер да бөлүнүп, сыны формасы жайында болуп калыптыр. Уже улагы да тамай дейт. Үйргө да коюлуптур. Азыр эми үйргө да ушундай жакшы кыргыз жылкы 1.60 ат издегендер да көп болуп калат. Көрөсүздөр. Уровеньге 1.60га өлчөп алат дейт. Үйрдө кулун иштебинде характер жок, а? Жок ака. Кулун иштеп акындай жаман характерлер жок ака. Машалла. Кароого деле жоош ака. Кароого да жоош. Машалла. Бул чинеттерин көрүңүздөр. Жакындан алып кеткөн бир жакындан бир көрсөтөлү жаныбарды мына. Машалла мына. Каш кабактары мындай көрсөтөйүн мына. Каш кабактарын да көрүңүздөр, машалла. Алдын көкүрөктөрүн дагы мындай көрсөтөйүн. Казыктары. Буттар ака улакта тебеленип ака баягында болгон ака. Улакта тебеленген. Бирок мына ишемеси жок да, улакта улакта жүргөн ат тебеленет. Артык жактарын да көрүңүздөр мына. Эми улакта тебеленген жерлер бар дейт. Бирок бекиндай неме жок, а? Шишик-пишик жок. Жок, ака, андайга жок. Суа дегендер жок, а? Жок. Бул чинеттерин караңыздар, бул чинеттерин, сорлары. Чалыр ака жыршылып баягында болуп калды. Кач көргөндө бөлүнөт го. Кач көргөндө бөлүнөт го, ошондо эле бөлүнүп калыптыр да, формасына келип, машалла. Аттын сыны мыкты. Азыр эми машалла мына. Жүрөм деп турат. Жогоруда бир атып коесуң эми туган. Машалла мына. Жогору биз атып койгон. Машалла мына жаныбарды. Өзүнө тың бекем ат экен тугандар. Мына ушундай ат издеп жүргөндө көрөсүздөр. Чыйрак ат экен да, ошо чыйрак деген айдам тың экен да, мына машалла. Жуулунуп турат экен. Туган эми бул жаныбардын баасын канча коебуз аттын? Ака бул аттын өзү улакта мына кымбат эле акчага сатылбай турган ат эле. Жакыны $3,5 деп коем ака. Жакыны $3,5. Өзүнүн акамдын аты ака. Анан ичте тыйын керек болуп калып сатылып атат ака. Тыйын керек болуп сатылып атат. Керек жарайлган. Баа керек болсо терек чыгат болуп атат экен да. Акаматын сатууга коюп атабыз дейт ондар. Керек экен. Көрөсүздөр. Баасы $3,5 деди. Сүйлөшүп, баалашып, келип, көрүп, өзү айткандай биринчи күнү улак болот экен. Улакка салып көрүп, улакта дагы санаса боло берет дейт. Машалла мына. Жакшы. Соодаң өсүн. Ушундай тугандар. Каналга катталып, лайктан басып коюңуздар. Мына ушундай жакшы ат сатууга коюлуп жатат тугандар. Ар бир чыкнагылар кол эретинде бирден лайктан басып коюңуздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.